Газпром Кыргызстан компаниясынын атынан бекеринен биздин Жалал Абад областында болгон жок. Фестивалдын салтанаттуу ачылышына өлкө аймактарынан чогулган катышуучулар менен катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары жана Газпром Кыргызстандын жетекчилери катышты. Самалыктын Жалал Абад шаарында өтүшүнүн да жөнү бар. Областыбызда Газпром Кыргызстан компаниясы менен биргеликте көптөгөн жумуштар болуп жатат. Билесиздер, азыр ошол областыбыздагы мына үйлөргө дагы, мекемелерге дагы газды ушулар аркылуу биз берип жатабыз да. Мына булар бир канча жылдан бери ушу чоң достук фестивалын, өрткө каршы спартакиадасын негизинен Бишкекте, көлдө өткөрүп келишкен. Бирок мына пандемиядан кийин биринчи жолу болуп жатат экен. Биз менен ошол бул дагы бир, мен ойлойм, биздин областыбыз жана шаарыбыз үчүн чоң бир мероприятие. 3 кабаттуу машыгуу имаратына бир гана шатынын жардамы менен чыгып баруу жана жогорку деңгээлдеги шамдагайлыкты көрсөтүү бүйүр кызыткан өзгөчө көрүнүш. Алгач спортчулар колдоруна шатыны көтөргөн бойдон 32 метр аралыкка чуркап өтүп, анан дароо имараттын боору менен терезелерге шатын ыйлап алып, чатырына чейин бир заматта көтөрүлүп үлгүрүштү. Жеңүүчү бир канча секунда айырмачылыгы менен атаандаштарынан алдыга озуп чыгып, мыктылыгын көрсөттү. Өздүк курамдын ишмерчилигин даярдоо, анан чеберчилигин ашыруу, бул иш-чарага азыр бизден да бир команда өзгөчө балдар бөлүмүнөн катышып атат. Бул иш-чара балдардын, спортко чуркап аткан балдардын балкаларын дене тарбиясын чыңдоо максатында өткөрүлүп жатат. Биз Жалал Абад шаарында бир жолу өтүп жатат. Мындай иш-чара көп өтүп турушун бизге да каалайт элек, жакшы болот. Катышуучулар 100 метрлик аралыктагы тоскоолдуктарды ылдам жана ыкчамдык менен өтүп, мында да шамдагайлыктарын көрсөтүштү. Ар бир дисциплинада жеңиш үчүн күрөш өжөрлүк менен жүрдү. Мелдештин жыйынтыгы менен топтолгон упайлардын саны боюнча командалык жана ар бир тайпадагы мыктылар да өз алдынча аныкталды. Өрт өчүрүүдөгү күжүрмен даярдык боюнча 7 команда күч сынашты. Значит, Газпром Кыргызстан эксплуатирует особые опасные производственные объекты. Газпром Кыргызстан өзгөчө кооптуу өндүрүш объектилерин иштетет. Андыктан коопсуздукту камсыздоодо жоопкерчилик да өтө чоң. Мындан улам бул өңдүү мелдештер биздин компаниянын кызматкерлерине ар кандай кырдаалга даяр турууга жана өрт өчүрүүдөгү чеберчилигин бекемдөөгө жакшы мүмкүндүк берет. Спорт күйөрмандарын ишкананын кубогу үчүн өткөн футзал боюнча турнирде кайдыгер калтырган жок. Ар бир беттешүүдө командалар жыйынтык үчүн күч сынашты. Турнирдин жеңүүчүсү пенальти сериясында аныкталып, Жалал Абад Электро командасы Газпром Север командасын 3-1 эсебинде жеңип, ардактуу кубоктун ээси болду. Башкы жеңүүчүлөрдөн тышкары өзгөчө айырмаланган оюнчулар жеке сыйлыктар менен сыйланышты. Татыктуу сыйлыктарды турнирдин мыкты дарбазачысы жана чабуулчу оюнчусу алды. Газпром Кыргызстан үчүн өрт коопсуздугун камсыздоо биринчи кезектеги милдет. Андыктан бул өңдүү иш-чара кесиптик чеберчиликти өркүндөтүүгө гана жардам бербестен, кызматкерлердин физикалык ден соолугун чыңдоого да чоң көмөк. Осмон Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад.